Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Балдар, сабакты баштардан мурда маанайыңар кандай? Ооба, силер айтып тургандай маанайыңар абдан жакшы экен, менин да маанайым абдан жакшы. Анда бүгүнкү сабагыбызды Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү менен баштайлы. Сабагыбыздын темасы Алыкул Осмонов өмүрү, чыгармачылыгы. Балдар, бул сабакта Алыкул Осмонов жөнүндө маалымат аласыңар, өмүрү, чыгармачылыгы менен таанышасыңар балдар. Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал Арык айылында туулган. Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. Алыкул 1938-жылы 9 апрелде СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн. Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча да көп эмгектенген. Балдар адабиятына кошкон салымы чоң. Мындан сырткары чоң котормочу экендигин дагы көрсөттү. Пушкиндин Евгений Онегин, Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин 12-түн, Отелло трагедиясын, Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр жана башка автордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына обондо жаралды. Алыкул Осмоновдун элеси Кыргыз Республикасынын 200 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. Мына балдар, Алыкул Осмонов жөнүндө ушундай маалыматтарды билдиңер. Эми силерге мен суром, Алыкул Осмонов ким? Ал жөнүндө буга чейин эмнелерди билчү элеңер? Ооба балдар, Алыкул Осмонов балдарга арнап көптөгөн чыгармаларды жараткан. Анын 2 метр эсен кол, Калпычы канын көл, Батайтма, Бала тели, Тайкөлөк жана башка чыгармалары өтө кызыктуулугу менен айырмаланат. Акын ырларында ата журтту, эл жана дилди, достукту даңазалаган. Алыкулдун ата журт, Россия, орус эли, эне тилим, Груня Савельевнага жана башкалары буга мисал. Акын Кыргыз тоолору ырында кыргыз жеринин эң эле кооз жаратылышын сүймөнчүк менен сүрөттөйт. Чокусунан мөңгү музу кетпеген эң бийик тоолордун элесин сүрөткө тарткандай акындык иргүү менен ырга салат. Алыкул мээримдүү, боорукер, асыл эненин мыкты образын Груня Савельевнага деген ырында чагылдырат. Эненин ыйыктыгын, гуманизмин салтанаттайт. Бул аял Токмоктогу балдар үйүндө тарбиячы болуп иштеген. Жетим, анан калса апа мээримине жарды, Алыкулга энесиндей мамиле кылып, чоң таасир калтырган. Алыкул учурда жалпы кыргыз калкынын эң сүймөнчүктүү акыны. Анткени ал ошол сүйүүгө арзыган эң бийик поэзиясын Төбөлүккө элине калтырып кетти. Анын ысымы республиканын шаар, райондоруна, көчө мектептерине берилген. Бишкектеги номер 68 мектеп анын атын алып жүрөт. Үй музейи уюштурулган. Улуттук китепкананын алдында эстелиги орнотулган. Балдар, ушул сабагыбыздан силер үчүн эмне маанилүү болду? Акын өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп кандай мааниде айтып жатат? Анын айтканы туурабы? Ойлонгула. Балдар, анда үйгө тапшырма 122-120 бетти окуп, эмки сабакта мага суроолорго жооп бересиңер. Саламатта калгыла. Менин сабагым силерге жакса, лайк коюуну унутпагыла. Көрүшкөнчө.